Кыбла тарапка бутту каратуунун өкүмү эмне? Каабаны улуулоого каршыбы же каршы эмеспи? Көп жолу уктурабыз, кыблага бутуңду сунба деп айтылганды, отурган убакытта жана жаткан убакытта кыблага карап бут сунба деп кайтарып калышат. Алымдар айтышат, шариятта бир кайтарык келген эмес, кыблага бутту сунуу дурус эместигине. Эми дурустугу дурус, кыблага бутту сунуу. Эми кимдир бирөө арам деп ишенбестен эле кыблага бутумду сунбаймын деп айтса, эми мында проблема жок. Бирөө эгер кыблага бутун сунуп отурса, арам ишти кылып жатат дегендей ишеним менен ага караган болбойт. Ага бутуңду кыблага созбо деп кайтаруу бул эми шариятта жок нерсе болгону үчүн айыпталбайт. Анткени шарият бул нерседен кайтарган эмес. Шейх Хусеймин рахимахулладан суралганда бул маселе тууралуу ал киши айткан: "Лайса алал инсани харажун иза нама риджлаху биттижахил кибла." Киши уктаган убакытта бутун кыблага сунуп уктоосунда шариятта эч бир тосук жок деп айткан. Мындайча айтканда, бул нерсе дурус деп айткан. Буга дагы алымдар далил кылып төмөнкү маселени айтышат. Орукчан киши ордунан тура албай турган болсо, намазды жаткан абалда да окуусу керек болот. Кыблага кандай жүздөнөт дейилсе, бутун кыблага каратсын деп айтышат. Буту кыбла тарапта болсун деп айтышат. Чалкасынан жатат, арты менен жатат, асманга карап. Кыблага кандай жүздөнөт дейилсе, буту кыблага каратылсын дейилди. Башын көтөрүү мүмкүндүгү болсо, жастык коюп башын көтөрүп алсын, кичине болсо да дейилет. Анткени тик туруу мүмкүндүгү болсо, ошол абалда кыблага карап турган болот да. Ошондуктан аз гана баш көтөрүлүп коюнат, мүмкүн болсо, болбосо бутун кыблага сунган абалда окуйт намазды дейилинген. Аллаху алам.